Саламатсыздарбы, урматтуу радио кармандар. Сиздер угуп жаткан 91 жаштыгындагы Алай жаңырыгы радиосу. Сиздер сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан кезектеги чыгарылышын тыңдай аласыздар. Мекке доору 1-бөлүк. 1-бөлүм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келгенге чейинки болгон окуялар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын түпкү ата теги. Алла Таала адамзаттын түпкү атасы Азирети Адамды жараткан эле. Адам алейхиссалам башын көтөрүп, асмандан өтө көркөмдүү нур менен Ахмад деп жазылган бир ысымды көрдү. Кызыгып мынтип сурады: "О жараткан, бул эмне болгон нур?" Алла Таала айтты: "Бул сенин урпагыңдан чыккан бир пайгамбардын нуру. Анын аты көктө Ахмад, жерде Мухаммед. Эгер ал болбосо, сени да жаратпас элем." Биз терең ыйманыбыз менен кабыл алган бул улуу чындыкты ошондон миллиарддаган жылдардан кийин дүйнөгө келген ошол нурдун ээси да анык айткан эле. Күндөрдүн биринде сахабалардан Абдулла бин Жабир разияллаху анху мынтип сурайт: "О Аллахтын элчиси, баарынан мурун Аллахтын эмнени жараткандыгын айтып бересиңби?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жоопту берет: "Баарынан мурда сенин пайгамбарыңдын нурун өз нурунан жаратты. Ал нур Алла Тааланын кудурети менен каалагандай кезип жүргөн. Ал убакта лаух каламда, бейиш тозокта, периштелер да, асман жер да, күн ай да, адам баласы менен жиндер да жок эле. Ааламды жарык кылган нур акыры эң биринчи Азирети Адамдын бешенесине жарык берди. Андан кийин пайгамбарлардан пайгамбарларга өтүп отуруп, Ибрахим алейхиссаламга чейин келди. Андан пайгамбарлык уулу Азирети Исмаилга өткөн. Пайгамбарлардын бабасы болуп эсептелген Азирети Ибрахимдин 2 уулу болгон: Исхак жана Исмаил алейхиссаламдар. Ал уулу Исхак алейхиссаламдын урпагынан бир канча пайгамбардын келерин Алла Тааланын илхамы менен билген. Бирок өтө сүйгөн аялы Ажардан туулган уулу Исмаил алейхиссаламдын урпагынан бир пайгамбардын келер келбеси белгисиз болчу. Ошентсе да Ибрахим алейхиссалам акыр заманда бир улуу пайгамбардын келе турганын билчү. Ошол себептен соңку пайгамбарлардын жанынан арты көргөн уулу Исмаилдин тукумунан келишин каалоочу. Азирети Адам жер бетиндеги алгачкы ибадат жай болгон Каабаны биринчи болуп курган жана ал имарат кылымдар өткөндөн кийин урап, жер менен жексен болгон эле. Азирети Ибрахим бул ыйык имараттын кайрадан курулушу үчүн Алла Тааладан буйрук алып, уулу Исмаил алейхиссалам менен бирге дароо курулуш иштерин башташат. Каабанын курулушу бүтөөрү менен ата бала колдорун көктү көздөй жайып, Алла Таалага мындайча жалбарышат: "О жараткан эге, биз уругубуздан чыккан момундардын арасынан бир пайгамбар жөнөт. Ал аларга аяттарыңды окусун, сенин китебиңди жана даанышмандыкты үйрөтсүн. Аларды күнөөлөрдөн тазаласын. Ошондон кийин жараткан чын пейилден чыккан бул дубаны жоопсуз калтырбай, Азирети Исмаилдин тукумунан келген пайгамбарлардын башчысы катары пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жиберүү менен алардын дубасын иш жүзүнө ашырды." Бул чындык тууралуу ааламдын улуу урматтуу пайгамбары пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: "Мен атам Ибрахимдин дубасынан жаратылганмын" деп айтат. Азирети Исмаилдин уул неберелери барган сайын көбөйүү менен Араб жарым аралынын баардык тарабына тарайт. Алардын ичинен Аднан уулдары, алардын ичинен Мудар уулдары жана алардын ичинен Курайш уруулары башкалардан өзгөчө жана жогору тургандыгы менен белгилүү болгон. Курайш уруусунун ичинен Хашимилер уруусу башкаларга караганда көбүрөөк атактанка ээ болчу. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөндөгүдөй айтчу: "Аллах Ибрахим уулдарынан Исмаилды, Исмаил уулдарынан Кинана уулдарын, Кинана уулдарынан Курайшты, Курайштан Хашим уулдарын, Хашим уулдарынан мени тандап алган." Баардык тарых булактары көрсөткөндөй, ааламдын урматтуу пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламды 21 атасына чейинки ата теги төмөндөгүдөй болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Абдулла, Абдул Муталлиб,
өз аты Шайба, Хашим, Абдуманаф, Кусай, Килаб, Мурра, Кааб, Луай, Галиб, Фихр, Малик, Надыр, Кинана, Хузайма, Мудрика, Ильяс, Мудар, Низар, Маат, Аднан. Аламдын улуу урматтуу пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын чоң аталары ушундайча уланат. Ар бири атактанка ээ, ар бири уруулардын башчысы, өз чөйрөсүнүн көрнөктүү адамдары болушкан. Келечектеги пайгамбар чоң атасынын бешенесиндеги жаркыраган нурдан белгилүү эле. 21 атасынын аркы теги. Тарыхчы санжырачылардын айтымы боюнча, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 21 атасы болуп саналган Аднан Азирети Ибрахимдин тукумунан чыкканы талашсыз. Аднан менен Ибрахим пайгамбардын арасында өтө узак убакыт өткөн. Айрым санжырачылар алардын арасында 40 урпак угушканын айтышат. Ошондан улам арадагы өткөн убакыттын канчалык узактыгын байкоо кыйын эмес. Бул себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 21 атасы Аднандан Ибрахим пайгамбарга чейин болгон экинчи топтогу ата-бабаларынын тизмеси бир-бирден так аныкталган эмес. Кээ бир санжырачылар 7 ата менен, кээ бирөлөрү болсо 9 ата менен Азирети Исмаилге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тегин улаган. Мындан улам арада бир топ эле ата-бабаларынын аты билинбей, оош кыйыштык көрүлгөнүн байкоого болот. Ал эми айрым тарыхчы санжырачылар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Аднандан Азирети Ибрахимге чейинки туташкан экинчи топтогу ата-бабаларын төмөнгүчө баяндайт. Аднан, Уд, Мукаввим, Нахур, Тайрах, Яруб, Яшчуб, Табит, Исмаил алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам. Тарыхчы Ибн Исхак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата-бабаларынын тегин тектеп, мындан да ары көздөй сүрүп отуруп, Азирети Адамга чейин жеткирген. Бирок башка булактарда бул ата тегин сүрүштүрүүгө карата бирдей пикир сакталган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атактуу бабалары. Чындыгында ааламдын мырзасынын касиеттүү нуру маңдайында аманат катары жаркыраган бардык ата-бабалары тууралуу так маалыматтарга ээ эмеспиз. Анын бабаларынын ичинен кийинки замандагылары тууралуу гана маалыматтар бар. Биз бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атактуу бабалары жөнүндө кыскача баяндап өтмөкчүбүз. Кусай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 4-чү бабасы Кусайдын өз аты Зайд болгон. Өз чөйрөсүндө белгилүү атактуу инсан эле. Анын Зухра деген жалгыз бир тууганы болгон. Азирети Адам алейхиссаламдан бери келе жаткан нурга ээ болуу бактысы эки бир туугандын ичинен Кусайга насип болгон. Балдардын улуусу болгондуктан үй бүлөгө баш көз болуу милдети да ага жүктөлгөн эле. Кичинекесинен кыраакылыгы менен көзгө урунган Кусай кийин чоңойгондо Меккенин кадыр барктуу адамдарынын бирине айланган. Ал өзүнүн иш билгилиги, жөндөмдүүлүгү жана адилеттүү чечимдери аркылуу кыска убакыттын ичинде Мекке калкынын арасында зор ишенимге жетишти. Ошол себептен Меккени башкаруу укугу ага ыйгарылды. Ал эң биринчи болуп Меккени айыл конуштарга бөлүп ирээттеп, ар бир урууну өзүнчө ажыратылган конуштарга жайгаштырды. Меккенин орчундуу иштери анын үйүндө талкууланып чечилчү. Каабанын үстүн жабуулоо милдети, ажыга келгендерди иче турган суу менен камсыз кылуу милдети, согушка чыккан учурда желек кадоо жана Меккедеги кеңеш жыйындарын башкаруу сыяктуу зарыл иштер ага тапшырылган эле. Каабанын маңдайындагы эшиги Каабага маңдай тескей келтирилип курулган алгачкы үй да ага таандык эле. Бул үй кезегинде Меккенин өкмөт үйү өңдүү болгон. Башкача айтканда, Мекке шаар башкармалыгынын ар кандай иштери каралчу парламент имараты сыяктуу эле. Кусайдын бул сарайы тарыхта Дарул Надва же жыйын короосу деген ат менен белгилүү болгон жана хижраттан жарым кылым кийинки убакыттарга чейин өз калыбында сакталып турган. Кусай Меккеде элдин баарына кадыр барктуу, сыйлуу адам болгон. Маңдайында жаркыраган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү нур аны бүт Мекке калкынын сүймөнчүк адамына айландырган эле. Ал бир топ картайып калган кезинде атадан калган салт боюнча үй бүлөнү башкаруу укугун уулдарынын улуусу
Абдуддарга тапшырып, «Сүйүктүү уулум, сени ушул элге башчы кылып бекиттим», деди. А бирок Абдуддар бул чоң милдетти аркалап кете алгыдай абалда эмес эле. Ал бир аз жөндөмсүз чыгып, өмүр бою атасынын ордун толтуруп кете албады. Анткени сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын асыл нуру анын маңдайында эмес, өзүнүн кичине иниси Абдуманафтын маңдайында жаркыраган эле. Анын Хашим, Абдушамс, Муталлиб жана Науфал аттуу 4 уулу бар болчу. Хашим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бабасы. Меккенин кадыр барктуу адамдарынын бири болгон Хашим соода иштери менен алып бурушчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын нуру анын маңдайында ого бетер көркүнө чыгып жаркырап турган. Ушул нур жаркынына ылайык анын адамдык артыкчылыктары да көп эле. Ал айрыкча жоомарт инсан болгон. Бир кургакчылык жылында эл аябай мүңкүрөп, Меккеде жегенге нан табылбас болду. Ал Шамдан алдырып келген таза буудайдын унунан ак нандарды жаптырып, бир топ төө жана койлорду курмандыкка чалган. Нан жана эт шорпо менен меккеликтердин баарына чоң сый тамактарды берип турган. Хашим жакшы адеп акылактуу, жөндөмдүү, акылман жана жоомарт адам болгондуктан баарына кадыр барктуу өзгөчө ордунан улам, анын уруусунун аты да кийинчерээк анын ысмы менен аталып калат. Ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын уруусунун аты да Хашимилер деп айтылып калган эле. Хашим 4 эркек балалы болгон. Алар Шайба, Абдулмуталлиб, Асад, Абу Сайфи жана Надла болушкан. Ошол балдарынын ичинен Шайба менен Асадтан гана урпак уланган. Берки экөөнөн тукум калган эмес. Шайба болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы эле. Ал эми Асад болсо Азирети Алинин энеси Фатиманын таекеси болгон. Кызыктуусу, Асадтын жалгыз уулу Хунайндан да тукум уланбагандыктан Хашимилердин бардыгы тек гана Абдулмуталлиб уулдарынан таралып көбөйгөн. Шайба, Абдулмуталлиб. Шайба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы. Шайба төрөлгөн кезде ак чачтуу болгондуктан ага ушул ысым коюлган. Шайба ак чачтуу деген мааниде. Абдулмуталлиб анын лакап аты болсо да, ушул аты менен элге таанылып белгилүү болгон. Бул лакап ат ага кандайча коюлуп калганы тууралуу кызыктуу аңгеме бар. Шайба кичинекей кезинде Мадинадагы таекелериникине барып жашап калат. Бир күнү айылдын ичиндеги курбу балдары менен Мадинадагы бир аянтта жаа тартып, ок атуу жарышын өткөрүп жатышкан. Балдардын арасында Шайба маңдайында жанган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга таандык нур менен даана айырмаланып турду. Балдардын бул жарышын көрүүгө келген жоон топ чоңдор да карап турушкан эле. Жаа тартуу кезеги Шайбага келгенде, жебени жаага салып туруп, өзүнө ишенген түрдө кере тартты. Демин ичине тартып, жебени кое бергенде, ок туура барып бутакка кадалды. Көпчүлүк ага таңыркай карап калышканда, ал өзүнүн бул ийгилигине сыймыктана кубанып, толкундануу менен айтты: «Мен деген Хашимдин уулумун. Мен чөл мырзасынын уулу болсом, аткан огум сөзсүз бутага тиет да». Жарышты көргөнү келген чоңдор Шайбанын бул мактаныч сөздөрүн толук угушту. Харис бин Абдуманаф уулдарынын бирөөсү анын жанына келип, өзүнөн сураштырган соң, анын чын эле Хашимдин уулу экенин тактап билди. Бул адам Меккеге кайтып баргандан кийин болгон абалды таекеси Муталлибке айтып берди жана мындай жөндөмдүү, зерек баланы алыска, жат элге узак тургузуу туура эмес болорун түшүндүрдү. Муталлиб бул сөздөн кийин дароо Меккеден Мединага барып, Шайбаны алып Меккеге кайтты. Муталлиб тууганынын уулу Шайбаны ээрчитип, Меккенин көчөлөрүн аралап кире бергенде, «Бул кайсы бала?» деп сурап калышты. Көз тиеби деп чоочуган Муталлибдин оозунан «Менин кулум» деген сөз чыгып кетти. Ал үйүнө жетип келгенде аялы Хадиша да ошол эле суроону берип калды эле, ага да «Менин кулум» деп жооп берди. Эртеси таекеси алып берген жарашыктуу кийимдерди кийип, Меккенин көчөлөрүндө ойноп жүргөн Шайбаны көргөн адамдар анын ким экенин сураштыра баштады. Билгендер «Бул Абдулмуталлиб, Муталлибдин кулу» деп жооп беришти. Ошентип, ошол күндөн кийин ким экени анык билинсе да, Шайбанын лакап аты Абдулмуталлиб болуп аталып, ушул аты менен элге таанылды. Абдулмуталлибдин түшү. Арадан көптөгөн жылдар өттү.
Ааламдын улуу пайгамбарына саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү болгон нур Абдулмуталипти Курайштын башчылык кызматына жеткирди. Аптаптуу жай күндөрдүн биринде Каабанын жанындагы Хажир деген жерде көлөкөдө уктап жатып, Абдулмуталип түш көрөт. Түшүндө бир киши ага ордуңдан туруп Тайибаны каз дейт. Тайиба деген эмне деп сурайт. Бирок ал киши суроосуна жооп бербестен көздөн кайын болот. Уйкусунан ойгонгон Абдулмуталиптин акылы айран. Тайиба деген эмне? Тайибаны кайдан казуу керек? Түшүнө анчалык маани бербестен бир күн бир түн өтөт. Эртеси күнү ошол эле жерде кайрадан жатып уктап кетет. Ошол эле адам кайра түшүнө кирет. Ордуңдан тур, барраны каз. Түшүндө Абдулмуталип таңыркап кайра сурайт. Барра деген эмне? Ал киши дагы эч кандай жооп бербестен көздөн кайын болот. Абдулмуталип ал күндү көргөн түшүнүн таасири менен өткөрөт. Эртеси күнү дагы ошол жерде уктап калат. Ошол эле киши пайда болуп, тур ордуңдан, Маднунаны каз. Терең уйкуда жаткан Абдулмуталип андан Маднуна деген эмне деп сурайт. Бирок ал адам дагы жооп бербестен көздөн кайын болот. Абдулмуталиптин кызыгуусу акыркы чегине жеткен эле. 3 күн кайра-кайра көргөн түшүнүн жөнөкөй түш эместигин сезип турду. Бирок маанисин түшүнбөгөн түшүнүн жандырмагы да белгисиз эле. 4-күнү күнү дагы ошол эле жерде уйкуга кеткен Абдулмуталип баягы адамдын келгендигин көрөт. Ал бул жолу мындай дейт: Замзамды каз. Абдулмуталиптин Замзам деген эмне? Кайсыл жерде деген суроосуна анын жообу мындайча болду. Замзам деген эч качан түгөнбөгөн, соолубаган суу. Меккеге келген ажылардын сууга болгон муктаждыгын аны менен камсыз кыласың. Ал Каабадагы курмандыкка чалынган малдардын каны төгүлгөн жер менен алардын кыктары көмүлгөн жердин ортосунда. Сен ал жерге барганда, ала канаттуу карга келип, ал жерди тумшугу менен чокулайт. Ал жерде кумурсканын уясы да бар. Уйкудан ойгонгон Абдулмуталип бул жолу толкундана сүйүнүп турду. Себеби ал көргөн табышмактуу түштөрүнүн жандырмагы болгон, көмүлүп орду билинбей калган Замзам кудугу тууралуу мурдада уккан болчу. Бирок анын так ордун эч ким билчү эмес. Себеби бир замандарда ушул чөлкөмдө жашаган журхумдуктар чабуулга учурап, Меккеден башка жактарга ооп кетерде. Каабанын бардык асыл буюмдарын Замзам кудугуна толтуруп, үстүн топурак менен көмүшүп, билинбес кылып бекитип кетишкен экен. Ошол убакыттан бери Замзамдын аты бар, заты жок болчу. Абдулмуталип ошол түштөн кийин Замзамдын ордун таап, аны казууга толук милдет алгандыгын түшүндү. Ошол замат түшүндө көрсөтүлгөн жерге барды. Так ошол учурда алаканат карга учуп келип, бир жерге конуп, томшугу менен бир жерди чокулап кайра учуп кеткенин көрдү. Абдулмуталип төбөсү көккө жете сүйүндү. Көп жылдардан бери эл оозунда айтылып келген, бирок көмүлүп калган, өмүргө өмүр берген бул кудукту таба алса, аны эл кызматына берип, урматына ээ болмок. Замзамдын ордун тапкандан кийин эми аны казуу иши калды. Бул ишти башкалар менен бөлүшүп, бул сырды башкаларга ачкысы келди. Ошондуктан эртеси күнү жанына жалгыз уулу Харисти алып, болжогон жерди каза башташты. Бир топтон кийин Замзам кудугунун тегерете таш кыналган дубалы менен кудуктун тегерек оозу пайда болду. Абдулмуталип сүйүнүчтөн, толкундануудан өзүн кармай албады. Көргөн көзүнө бир ишенип, бир ишенбеди. Ал көрүнгөн нерсе чын эле кудуктун тосулган оозу болчу. Такбир келтире баштады. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Абдулмуталип жана Курайштын чоңдору. Абдулмуталиптин мындай аракеттерин башынан бери байкап турган Курайштар бул ишти уруу башчыларына билдиришти. Бир нече убакыттан кийин Курайштын уруу башчылары казылып жаткан жерге келишип, Абдулмуталипке: "Эй Абдулмуталип, бул бабабыз Исмайылдын кудугу. Анда биздин да үлүшүбүз бар. Бул ишке бизди да катыштыр", дейт. Абдулмуталип: "Жок туугандар, мен силердин өтүнүчүңөрдү аткара албаймын. Себеби бул ишти аткаруу мага гана тапшырылган. Ошого бул ишти мен гана аткарышым керек", дейт. Абдулмуталиптин бул жообу Курайштын төбөлдөрүнө жаккан жок. Арасынан Ади бин Науфал мындай дейт: "Сен жалгызсың. Уулуңдан башка таянарда эч кимиң жок. Сен кантип анан бизге каршы чыгып, бизге моюн сунбайсың?" Бул сөз Абдулмуталиптин ичин өрттөп кеткендей болду. Себеби
Курайыштар аны эч кимиң жок деп кемсинтишчү. Бул сөздөн аябай ызаланганын эч кимден жашырган жок. Ичи уйгу туйгу болуп ызаланып, заманасы куурулуп турду. Бир окумга чейин капаланып, үнсүз, сөзсүз отурду. Андан кийин ичиндегисин жашыра албады. Демек, сен мени жалгыз болгонум үчүн кемсинип жаткан турбайсыңбы? Алардан эч кандай жооп болбогондон кийин бир аз ойго батып турду да, асманга алаканын жайып, Аллахтын алдында ант беремин. Эгер Аллах мага 10 уул берсе, алардын бирөөсүн Кабанын жанында курбандыкка чаламын, деди. Абдулмуталиптин бул сөздөрү дубада, касамда, арноодо болуп калды. Шамга сапар тартуу. Окуя ушуну менен бүтпөсү билинип эле турду. Абал өтө курчуп кеткен эле. Мурунда ушундай кээ бир маселелерге байланыштуу көп учурда согуш өрттү тутанып кетчү. Муну жакшы билген Абдулмуталип кудукту казуу ишинен баш тартып, бул маселенин бир калыс тарабынан чечилишин сунуш кылды. Сунушту баары тең колдошту. Калысты дароо такташты. Ал Шамда жашаган Саад бин Хузайм эле. Агаларынын бир нечесинин коштоосунда Абдулмуталип Курайш урууларынын манаптарынын бир тобу менен Шамды көздөй жол тартты. Бирок аларды тагда сапар үстүндө токтотту. Абдулмуталиптин жана жанындагылардын суусу аптаптуу чөлдүн ортосунда түгөнүп калат. Бул алар үчүн айыгышкан душмандын чабуулуна учурагандан да коркунучтуу иш эле. Абдулмуталип аябай суусап, калган суудан беришкиле деп сураганда Курайштын төбөлдөрү калган суу өзүбүзгө араң жетет деп суу беришпейт. Абдулмуталип жана анын жакындары өтө коркунучтуу абал менен бетме бет калышкан эле. Арга издешсе да эч нерсе кыла албай отурушту. Чөлдүн так ортосунда суу издөө закымдын артынан чуркоодон айырмасы жок иш эле. Абдулмуталиптин суу издегени. Абдулмуталип кантсе да суу издегенден үмүт үзгөн жок. Төөсүнө минип, айландан суу издеп жөнөдү. Башкалар болсо, "Эрме чөлдө кайдагы суу? Баары бир өлүп калаар болдук" деп ойлошту. Абдулмуталип үзүлбөгөн үмүт менен какшыган чөлдө каны катып, шайы кетип шалдырап баратты. Ага жүрөгү сууну таба турганын айтып жаткандай эле. Ааламдын мырзасынын куттуу нуру маңдайында жаркырап турган Абдулмуталип бир коодон өтүп баратканда, төөсүнүн буту кургак бадалдын арасындагы ташка урунуп, төө мүдүрүлүп, түшүп, таш томуланып кетти. Жыгылбас үчүн төөгө бекем жабышкан Абдулмуталип кылжайып артына карады да, көргөн көзүнө ишенгиси келбеди. Анткени ысыгы мээ кайнаткан эрме чөлдө, томулонгон таштын чуңкурунда мөлтүр суу турган эле. Ал төөсүнөн түшүп, кылычы менен таштын ордун сайганда мөлтүр суу оргуп чыга баштады. Кайра артты көздөй барып, жолдошторуна сүйүнө кыйкырды. "Келгиле, баарыбызга жеткидей суу таптым." Бул абал жолдошторун аябай сүйүнүчкө бөлөйт. Өлүп баратып кайрадан жашоого кайтып келгендей эле болушат. Абдулмуталип жана анын жолдоштору суудан суусундугун кандыра ичишти. Төөлөрүн да сугарышты. Анан Абдулмуталип жанатан эле суу аяган Курайштарга кайрылып, "Сууга келгиле, сууга. Аллах бизге суу берди. Өзүңөр да ичкиле, төөңөрдү да сугаргыла, болгула", деди. Курайштар булактын жээгинде уяла шылкыйып турушту. Өздөрү да ичип, төөлөрүн да сугарышкан соң, чанаштарындагы сасыган сууну төгүп, бошотуп, таза суу менен толтурушту. Курайштар Замзам кудугун казган кол тарабынан сунулган ушул мөлтүр сууну ичкенден кийин өздөрүн күнөөлүү сезишип, мурунку айткандарынан баш тартышат. Алар Абдулмуталипке мындай дешет: "Эй Абдулмуталип, эми биз түшүндүк. Замзамды казуу сенин гана ишиң экен. Буга сен гана татыктуусуң. Биз мындан ары сени менен бул маселе боюнча талашпоого ант беребиз. Калыска баруунун да кажети жок. Артка кайталы." Ошентип Шамга талашты чечүүчү калыс издеп барбастан кайра Меккени көздөй кайтышат. Меккеге баргандан кийин Абдулмуталип уулу Харис менен кудукту аягына чейин казып бүтүп, Замзамдын суусу атылып чыга баштаган. Казылган Замзам кудугунун кээ бир баалуу буюмдар да чыккан. Алардын арасында алтындан жасалган кийиктин 2 айкели жана кылычтар менен соот кийимдер бар эле. Абдулмуталип ошол алтын буюмдарды эритип, Кабанын эшигин каптаттырган. 10 уул жана Абдуллах. Замзам кудугун тапкан кезде
Абдулмуталип кырчын курак 40 жашка толгон эле. Ошондон 30 жыл кийин Алла Тааланын буйругу менен эркек балдарынын саны 10го жеткен болчу. Ушул кезде көптөгөн жылдар мурда берген убадасын эстеди. Эркек балдарынан бирөөнү курбандыкка чалмак. Бирок кайсы баласын чаларын өзү да билбейт. Баары тең бири-биринен өткөн сүйкүмдүү эле. Абдулмуталиптин балдарынын аттары мындайча: Аббас, Хамза, Абу Талиб, Зубайр, Харис, Хажыл, Мукаввим, Абдуллах, Дырар жана Абу Лахаб. Бирок алардын ичинен Абдулла баарынан өзгөчөлөнүп турчу. Ал Абдулмуталиптин 10 уулунун 8-чиси эле. Өң келбети менен да, адептүүлүгү менен да, зээндүүлүгү менен да балдарынын ичинде чолпон жылыздай жанып турар эле. Абдулмуталиптин уулдары менен кеңешкени. Абдулмуталиптин 10 баласы тең бойго жеткен эле. Убадасын унутпаган Абдулмуталип бир күнү аларды чогултуп, маселенин жөн жайын түшүндүрдү. Кантсе да алардын бирөөнүн курбандыкка чалуусу керектигин айтты. Балдардын баары тең буга жан дилдеринен макулдуктарын билдиришти. Анан атасынан мынтип сурашты: "Бирок муну кантип аткарабыз? Кимди курбандыкка чаларыңызды кантип тактайбыз?" Абдулмуталип мындай абалда эмне кылышты жакшы билчү. Эски салтта талаштуу маселелер чүчү кулак тартуу жолу менен чечилерин эскертип, мындай деди: "Баарыңар тең бирден жебей алгыла. Анын кырына атыңарды жазгыла, кайрадан мага бергиле." Балдары айтылганды токтолбостон аткарышты. Абдулмуталип жебелерди алып, түз эле Каабага барат. Маселени чечүүнүн жолу түшүнүктүү эле. Хубал деп аталган буттун алдында чүчү кулак тартылып, кимдин аты чыкса, ошол курбандыкка чалынмак. Мындай абалдарда Курайштар ушул арганы колдонушчу. Чүчү кулак кармоо. Абдулмуталиптин жанына эл чогулат. Колуна кармаган 10 жебени Аллахка берген убадасынан кайтпаш үчүн дароо калыстарга сунду. Ошол 10 жебенин ар биринде 10 баласынын аттары жазылуу эле. Кайсыл гана жебеге туш келбесин, боор этинен бир бөлүгү кошо үзүлөрү тууралуу иш болчу. Калыс ошол жебелерден бирин тартып алды. Анын үстүнө мурунтан жазылган атты окуду: Абдуллах. Мээримдүү ата адегенде укканына ишенгиси келген жок. Жебени калыстын колунан жулуп алып, кайра окуду: Абдуллах. Көзү дароо жашка толуп чыкты. Тамагы ыйга муунду. Мээрими жана аталык сезими козголуп, бир ирет "Болбойт" деп кыйкыргысы келди. Бирок Алла Таалага берген убадасын эстеди жана болот сымал эрки менен сезимдерин тизгиндеди. Көңүлү чөгүнкү абалда Каабадан бурулуп үйүн көздөй үмүтсүз жөнөдү. Үйүндөгүлөр аны күтүп жатышкан. Эч кимисинин чүчү кулактын жыйынтыгынан кабары жок отурушкан. Абдулмуталип үйүнө кирип, жандай көргөн баласы Абдулланын бетине ийменип карады. Аталык мээрими кайра козголуп, ичи эңшериле түшкөндүктөн жүзүн башка жака буруп кетти. Сөзүн эки кылбаган уулдарын көп күттүргүсү келбеди да мындай деди: "Уулум Абдулла, Аллах өзүнө арнап курман чалууга сени тандады. Бул сооптуу ишти бир туугандарыңдын арасынан сага насип кылды." Абдулмуталиптин үй бүлөсүн өрттөй аралаган бул кабар көз ачып жумгуча Меккенин көчөлөрүндө кайгы-муңга бөлөдү. "Абдуллабы? Ошол татынакай, сүйкүмдүү жигит курмандыкка чалынат бекен?" деп бирин-бирин таң кала сурап жатышты. Абдулмуталиптин жүрөгү ачышып, ичи өрттөнүп, мээрим сезими деңиздей толкуп турганына карабастан, сүйкүмдүү уулу Абдулланын билегинен кармап, аны түз эле Исаф Наила аттуу буттардын жанына алып барды. Нур жүздүү Абдуллада кадимки бабасы Исмайылдын өз атасы Ибрахимге баш ийгени сыяктуу баш ийүүнү көрсөтүп тургансыды. Жүзүндө кичине да болсо беймазалык, эки анжы боолунун белгиси билинбейт. Абдулмуталиптин бир колунда бычак, экинчиси менен Абдулланы колунан кармап турган эле. Курмандыкка чалуу үчүн баары даяр эле. Бирок ошол убакта Курайштын уруу башчылары келип калышты. Алардын бирөөсү мындай деди: "Эй Абдулмуталип, эмне кылганы жатасың?" Абдулмуталип нур жүздүү уулуна карап туруп: "Муну курбандыкка чаламын" деп жооп берет. Бул жооп турган көпчүлүк арасында таң калууну, нааразычылыкты пайда кылат. Арасынан бирөө көпчүлүктүн алдына чыгып: "Эй Абдулмуталип" дейт.
Сен Меккенин эң акылдуу адамдарынансың. Сен ушундай иштерди жасасаң, сенден кийин эл сенин жасаганыңды жасабаспы? Ар ким өз билгениндей уулун курбандыкка чалса, келечегибиз эмне болот? Турган көпчүлүк Абдулмуталиптин бул ишине каршы болчу. Бирок уулуна болгон чексиз мээримине карабастан, жараткан алдында берген сөзүн аткаруу керек эле. Себеби жараткан анын бир кездеги дубасы үчүн бири-биринен сүйкүмдүү 10 эркек уул тартуулады. Курбандыкка чалбоо ал үчүн жаратканга кыянаттык кылган болор эле. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу өмүр баянынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдибалиев. Саламатта калыңыздар.